Assalamualaikum. Patır Narveri geldik. Assalamualaikum dostlar. Biz Төлөйкөн айылында турабыз. Az sizlerge ушул Төлөйкөн айылында сатыла турган 5 сотық 6 бөлмөлүү үйдү көрсөтмөкчүбүз. Шаардан айылды көздөй кирип келатканда бул жерден Мираж эс алуу жайына кирбестен бул жак баня деп коет достор. Бул жагы ипподромго кетет. Мына ушул Миражга бурулбастан достор, өйдөгө карап бурулсаңыздар, ушул жол менен төп-түз кете бересиздер. Аз калганын мен сиздерге ошол үстүдөн көрсөтөм. Эч жака бурулбай төп-түз уруп кете бересиздер. Мына ушул аялдамадан 3-чү үй достор. 3-чү үйдө ээсинин үйү ошол жерде. Сатыла турган үй үстүдө. Азыр мен сиздерге ошол сатыла турган үйдү үстүдөн көрсөтүп берейин. Таза суу мына ушул линия менен тартылып келип, бул жака ар бир көчөгө тартылыптыр уже. Буюрса жакынкы айларда суу дагы келип калат. Суу маселеси чечилген. Электр энергия маселеси дагы чечилген. Столбалар коюлган. Зым тартса эле болду. Ушундай туугандар. Мынакей достор, ушул жол менен түз келе берсеңиздер, мына жолдун оң жак бетинде, мына бир эле жаңгак, ушул акыркы жаңгак экен. Ушул жаңгак жака буруласыздар. Бул жагы мындай. Бул жакта жаңгак бак бар, эки жагында. Үстү жайыт. Азыр эми үйгө барайлы. Ушундай барганда мына көрүп турасыздар, жаңы столбалар коюлган. Электр зымдары тартылып элек, эми тартылат. Азыр мындай өздөрү коюп алган столбаларда турат. Электр жарыктыгы. Азыр ошол жерден көрсөтөйлү калган. Мынакей достор. Түз ошол ал жаңгак менен мындай келатканда мына биринчи үй. Андан кийинки эле үй. Биз айтып аткан үй ушул. Азыр ичкериден кирип дагы көрсөтүп берейин сиздерге. Ичкерде бөлмөлөрүн үй мансард тибинде салынган. Айнектери жыгач айнектен. Эшиги, кире бериш эшиги брондолгон эшик коюлуптур. Размери 13кө жет экен туугандар. Лестница куюлу экен. Лестницаны куйсаңыздар, азыр ичкериден көрсөтөбүз. Бисмилла. Мынакей киргенде эле оң жактагы бөлмөдөн баштайлы. Бул жак 4 окшойт. Потолоктору бүткөн экен. Отделкасы эле калыптыр. Зым, жарыктык монтаждары бүткөн экен. Бул жерге печка кылсаңыздар болот экен мына. Бул жерге атайын немеге таштаган экен, отопление кылам депчи. Отопление кылса неме кылырсың да. Бул жагынан бөлүп койгон экен. Болбосо жабып таштап туруп душ кылып алсаңыздар да болот экен. Детский болса да. Зымдар тартылыптыр. Андан кийинки коридорду көрсөтүп коеюн мынакей достор. Коридор дагы бүтүп калыптыр. Бул жагы ошо мансард үстүнкү бөлмөгө чыгып кетишүү жак экен. Андан кийинки бөлмө мейманкана. Бул дагы потологу бүтүптүр, айнектер салынган, шубагы бүтүптүр мынакей. Төп-түз. Келип эле отделкасын бүтүрүп, эшиктерин салып алып жашай бере турган экен. Азыр бул жерге бир лестница коюп алыш керек экен эми. Мен азыр чыгып көрсөтөйүн мына айнек менен секин. Мынакей достор, бул жагы пол ОСБ экен. Мынакей бул жагы 3кө 7, 6,5 окшойт а. Потолок бүтүптүр. Гипсокартондон фигурный кылып жасаган экен, софиттерин дагы коюп коюптур. Только отделкасы калыптыр. Зымдары, айнектери тартылыптыр.
Eşik koyuş керек. Анан пол OSB екен. Тагынан tügünөн утепление болуп тур. Bunların üstü ne oldu? Hani şu var. Потолоктун үстүнө ылай төгүлгөн. Бул жагы мансард бөлмөлөрү. Азыр бул жагындагы чыгып көрсөтөйүн. Мынакей, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосунда мындай пөк салыныптыр, анан стекловата салынып, шумоизоляция кылып коюптур достор. Чыкканда эле бул жагы дагы бөлүк экен, бөлүп коюптур. Ошол биринчи этаждагыдай эле. Потолоктору бүткөн. Даяр. Бул жер дагы душ кылып же детский комната кылып койсо болот экен. Бул жагы потологу бүтүптүр бул жактын дагы. Только ошол отделкалары полу бүтүптүр. Айнек мынандай. Жол жакта бир айнек бар экен достор. Эшиктерди коюш керек, болду. Отделканы кылып жашай бере турган. Андан кийинки бөлмө. Мынакей. Бул жактагы бүт бардык эле комнаталардын потолоктору бүткөн экен. Утепление болуп тур, ана көрүнүп турат. Стекловата салынып, полу кагылып, бүт. Кыскасы, отделканы кылып эле эшикти салып жашай бере турган экен достор. Шубагы бүткөн. Мол жерге лестница коюш керек экен, а? Duvarlar жакшы көрүнүп турат. Баш тийбейт мындай почти. Адам башы тийбейт экен да мына мансардтын. Адам башынан бир карыш, эки карыш, бир жарым карыш бийик экен. Кеңире басып жүрө бересиң. Потолокту кеңири көрсөткөн. Экинчи этаж бүт ушундай OSB материал менен бүткөн экен потолокторчу. Крышадан мындай пөктөр менен утепление болуптур да? Пенопласт менен. Стекловата полный. Стекловата дагы коюлганбы? Ооба, стекловата басылган. Анан баягыда тартылган, мынанын үстүнөчү. Баягы ысык суу өткөзбөй турган баягыдай болот экен го материал. Ооба. Мынакей достор ушундай. Үй полный бышык кыш менен урулган экен дубалдарчы. Сейсмопоездар куюлуп, ушул жерге лестница жасатып туруп эле отделканы кылып алып жашай бере турган экен. Бул жактан мындай лестницага, коридорго айнектер коюлуптур. Азыр эми эшиктен дагы көрсөтүп коелу, аянтын каерден каерге чейин биз менен болуп тургула туугандар. Үйдөн чыкканда достор, наркы кошунанын үйүнө чейинки аралык бир 10 метрдей бар экен. Кошунанын үйү границада турат экен. Бул жак бүт ошондо сиздерге карайт экен. Анан бул жагы анан ушул кошунанын туалетинен граница. Анан ошол бурчтагы сеткага чейин. Жалпы аянты 5 сотыка. Арка жагын көрсөтүп коеюн. Арка жакта 1 метр жерим бар дейт. Кошуна жактан 1 метр таштап туруп анан фундамент куюлган экен. Мынакей достор. Ошо кошунанын пескоблогу тушу ошол кошунага карайт экен. Бул жагы ушул үйгө караштуу. Анан мында түшүп алса да болду. Крыша тиникеден болгон, а? Же шипырбы? Андулинби? Мынакей достор, анал жерден слифти улап эле болду. Бул жака отмазканы куюп алып. Бул жака сарай-парай кеңири батат экен да. Азыр мен бул жактан тартып коеюн өдөнөн сиздерге. Мынакей достор, үйдүн көрүнүшү ушундай. Мен азыр кошунанын чек арасында турам. Мына бурч менен ана бурчка чейинки аралык. Подвал дагы бар экен, азыр подвалын дагы тартып коебуз. Крыша ушундай жабылган экен. Андулин менен.
Мына күтқандар, бұл жағы подвал. Подвалды аша албай қойдық. Күлүчү жоқ екен. Подвал қараңғы болып көрінбейді екен. Шундай достар. Свет бар, а? Су бұйырса шығып қалды. Участокты қойып эле зымды тартса уласаңыздар болды иштейт экен. Мына сырткы көрүнүшү. Мынакей достор, эми бул жагынан дагы тартып көрсөтүп коеюн сиздерге. Азыр эми баасын айтып коелу. Баасы канча деп атасыз? Баасы 50 000 көгүнөн экен да, доллар, а? Кеми бар да, сүйлөшсө болот. Келишесиздер. Мынакей ушундай достор. Мен видеонун бүтүп эле калыптыр почти үй. Мына сыртынан көрүнүп турат. Немелери дагы бүт куюлган тегиз. Сейсмопояс. Кыскасы номерин видеонун алдында калтырып коебуз. Жакса сүйлөшүп, келишип алсаңыздар болот туугандар. Mooрлар коюлуптур. Бирөө моор, бирөө вытяжка экен да. Достор, дагы бир нерсени айта кетейин. Бул жактан түссөңүздөр, Жолон Мамытов мектеби бар. Ошонун жанында мечит бар, достор. Ал эми бул жактан түссөңүздөр, Капар Айтиев мектеби бар. Ошонун жанында дагы мечит бар, достор. Анан жаңы садик дагы түшүп атат. Кыскасы, бул тараптан дагы садиги дагы бар, мектеби дагы бар. Эки жакка тең жакын бул жер. Каалаган жагыңызга барсаңыз боло берет, мечитке дагы, мектепке дагы. Мына ушундай достор.